14 жылдан бері қауіпті делген алай қоғыш жолында такси қызметінде жүрген Нұрғазы Аракеев жол азабына көніп қалған. Қыш оор болған жылдары 10 күндеп жолда қалып, азап менен айылдарға жетіп жүргенін айтады. Жыл өткен сайын жаңы техникалардың жардамымен бул түйшіктен біраз болса да арылғанын билдирет. Ал эми быйылкы жаған қардан 5 күн электиктер жолға шықпағанын белгиледи. Электиктер ишенген таксист жолчулардын техникасына дагы көңүл буруу зарылдыгын билдирет. Жолда калбадык, быйыл Карагулжада эле жаттык. 5-күн, бүгүн 5-күн дегенде кеттибиз. Анан трактористтер иштеп атат, эми колунан келишинче, бирок техника жагы слабыйраак. Себеп состояниясы начар да. Эскилигине байланыштуу ошого көп успеть эте албайт. Анан кийин ошону жаңылап берсе тракторде жакшы эле. Кече 2 күндөн бери ачып аракет кылып атышат. Болгону күн жаагынга байланыштуу. Аларга да өмүр керек. Ошого түртө албайт. Бүгүн күн ачылганга жакшы, бүгүн жолго чыктык, кеттибиз, пока токтобой эле кеттибиз. 5 күн шаарда жаттык да, Карагулжада келип алып, гостиницада жаттык. Ушу бизде Алайкы зонасында ушу жол маселеси көйгөйлүү, ушу жолду жакшы карап, ширендилерди ушу кыштын күнү жазга маал жолду маселесине чечип берсе, чоңдору жакшы болот эле. Жай кыш ушу жолдо 15 күн калган күндөрдө эле болот. Быйылкынын эсебинен кал элекинен биринчи каржа дейм, bundan нары көрөбүз да. Анан мисалы азыр мынал трактористтер мынал жолдо иштегендер, мисалы чоңдор келет деген мезгилде күнү түнү трактори бузулабы, тыгылабы, кандай болбосун жолду ачканга аракет кылып иштейт да. Булар келди, келбейт деген нарактан кабар жок болсо, маалымат жок болсо, анда вообще ачпай беймарал жүрө беришет да. Şu жол жагын эле маселесин чечип берсе, калганы жакшы, шүгүр. Учурда Ош Карагулжа Алайкы жолунун 2 каттамы толук тазаланып бүттү. 238 чакырымды тейлеген номер 26 жол төйлөө мекемесинин 10дон ашуун техникасы тынымсыз карды сүрүп жатат. Электиктердин каттамын жакшыртуу үчүн өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын 2 техникасы дагы жардамга берилген. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Алайкынын ушул талдык суу айылында турабыз. Ушул аба ырайынын кескин жаап өзгөргөндүгүнө байланыштуу ошол Ош Алайкы Мырзаке жолу жабылгандыгы боюнча дагы маалымат түшкөн. Ошо менен бирге жергиликтүүлөр ошол электр энергиясы жоктугун дагы айтып чыгышкан. Азыр ошол жолдор боюнча ДЭОнун башчысынан алып атабыз. Ошо маалымат бере берсеңиз, жылдагы салыштырмалуу быйылкы кар кандай болду, анан ошол жолдорду тазалоо иштери канча түшүп жаратып атат да, кайсыл чакырым ачык? Жакшы болот. Азыр биз ушул Мырзаке Карагулжа Алайкы жолунун 71 чакырымында турабыз, ушу талдык суу айылында. Бул жерде кече күнү, мурда күнү тазалап кеткенден кийин эле кайра катуу шамал болуп, бороон болуп, кайрадан ошо тазаланган жолду кайра жаап коюп атат да. Бул жерде ошо биринчи кар жааганына байланыштуу, кар жааганда дагы кургак кар жаап, эртеси эле сразу кайра бул жерде шамалы башталып, бул жерде акболдун шамалы деп коет. Ошол шамал башталгандан кийин кайра тазалагандын үстүнө кайра жанагы неменин ичин баарын жаап коюп атат да, тазаланган жолду. Эми ошого карабастан биз тынбай эле ушу жолду тазалап турабыз, жолду карап турабыз. Анан ар жагындагы уже ар жагы Терек айылына чейин кечинде тазалап келди. Ал жакта эле жол бар, бирок азыр да бир сыйра барып тазалап карап келишет балдар. Бирок ушул мына жолго чыгып атканда биз ушу элдерден суранып кетет элек, бир өтө зарыл жумуш болсо, иш болбосо ушул Карагулжа тарапка барганга кичине өздөрүн карманып турса жакшы болмок да, ушу шамал болуп аткан учурда да. Бул жерде бизде азыр техникалардан 4 авто жүктөгүч болуп калды. МЧСтин бир авто жүктөгүчүн кошкондо. Азыр баардыгы ар кайсы участкада бөлүнүп, баардыгы ошо жолду тазалап иштеп атышат. 2 бульдозерим бар бу жакта. Бир манипулятор бар, ал жанагындай күйүүчү май, айлоочу майларды ташып, буларга камсыз кылып турат жолдо. Анан ушул жолдо ушу эң көйгөй эле ушул бизге ушу майлоочу май болсо, ушу күйүүчү май менен майлоочу май болсо эле бизде эч кандай бир проблема деген жок болсо керек. Тоо башындагы электиктердин эң негизги мүддөсү келечекте жол оңдолсо дешет. Көп жылдан бери түйшүктүү жолду каттап жашагандар быйылкы кыш жеңил болуп жатканын билдиришет. Кардын калыңдыгы 1 метрге жетпегени менен шамал көп болуп жатканын белгилешет. Алайкы айыл өкмөтүнөн бурун жашым 84-тө. Буду ошо баштан келетем. Ama biz gelataız. Kan oruna geldim. Yani. Yolcular günleri uşul jakta. Günde tazalayıp günde. Anı uvatağız. Hem bu şartqa baylanıştı. Ağa hiç kanday eme yok. Narasırız yok. Bugün daha bir güç neme geliydi.
жанагы погрузчик керек айтат. Мына МЧС да өзүнүн погрузчигин алып келди. Биякта дагы ачып атышат. Эми сиздерден эле башка мисалы Өзгөн районундагы ички жолдор, ошондой эле мына Буйган жолу неметип калды. Бардığında karda. Баардыгында кар мына ушу күрткө болуп элечи. Шамал болгондо ушу бороондон жолдор тосулуп калат да. Ошого техникалардын баары жетишпей, бирок сиздерге негизги техниканы сиздерге таштаганбыз. Андан сырткары Алайдын жолу, билесиз. Чыйырчыктын жолу да жабылып, ал жакта дагы ошентип эле жүрүшөт. Zam gubernatör. Мен губернатордун орун басарымын. Anam yol kışın günü eve yok. Yaydın günde taş yol. Hep de öyle maşını, iki maşını ötelmeydi bizge. Оштон эмес, мына акалар 4 күн болуптур. Мен кече больницадан чыктым. Кечеден бери жол жүрүп, кече Сарбейге камалып, бүгүн Зорго келатабыз. Жол азабынан ушинтип кыйынчылыктар жаралып атат. Техникалар деле иштеп атат, бирок жетише албай атат. Шамал болуп, мына тип өтө албай жөө өтүп келатабыз. Өзүңөр көрүп. Эми мына айылга кирип калдык. Мына айылда жашайм өзү. Бизге жол болуп атат. Жол азабы болуп атат. Ушу биздин президентибиз деле жакшы иштерди алып барып атат. Эми чекесинен оңдойт деп үмүт кылып жашап келатабыз. Ар бир нерсеге сабыр кылсак Кудайым берет, жетет. Сабырдуулук менен жетебиз деп ойлонобуз. Өткөндө районго келдик эле 6 күн болду келгениме. 3 күндөн бери светте өчтү, жолдо жагы 3 күндөн бери жолго аракет кылып атышат, бирок күнү күндө шамал уруп неме кылып атыптыр. Анан кийин бүгүн чыгып келдик эле, зам аким, зам губернатор, жолдун начальниктери баары ушу жерде экен, жолуктук Нагыраташтан. Жакшы буягына аракет кылып атыштыр, бирок күнү күндө эле кайра жолду шамал уруп коюп, жол жок болуп атат да. Бул эми 1-2 жумага чейин узарат өзү. 1-2 жумадан кийин анан жол ачылышы ыктымал да. Ошол аба райынын мындай эмеси кандай? Кардын жаашы. Аба райы жылдага караганда күн аябай жакшы болуп аткан. Бирок кечегиде аябай оор жаап койду да, билинбей. Канча күн ошо токтобой жаады да? Бизде ал 1 сутка жаады, бирок 1 сутка жааган бизде 1-2 саат деле таштап коет. Аябай жакшы жаагысы келсечи. Буякта ошол күздөн бери жаабай калып, азыр бугу чыкты да, кыйла жаап. Жакшы эле, алдын жетинчи аракет кылып атышат. Жакшы. Жок, светке кетишти эми, свет болду элек. Бирок жолду ачып атышты, эми мынанын ар жагын да көрөбүз да. Канча жери ачылып, канча жери койду. Канча жерин шамал уруп таштады. Биз азыр ушу Кара Ташта турабыз да. Алайкы өрөөнү өлкөдөгү шарты эң катал аймактардын бири. Климаты оор болгондуктан жолдун айрым бөлүгүн оңдоого дагы мүмкүн эмес. Кар калың жааганда электр энергиясы өчүп, байланыш дагы үзгүлтүккө учурап турат.